Арбаңыздар кадырлуу кыргыз калкы, назарыңыздарда даттагыдай эле сиздер менен көрүнгө көрсөтүүсү жумайланып, кайрадан эле көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Албетте, биздин берүүнүн негизги максаты баарыңыздарга эле белгилүү болгондой, ата мурасын улап, кол өнөрчүлүгү менен келечек муунга үлгү болуп келген инсандарыбызды чагылдыруу, даңазалоо болуп эсептелинет. Кыргыз эли кол өнөрчүлүгү менен нечендеген доордон бери алектенип келет эмеспи? Кол өнөрчүлүктүн түрү да көп. Эзелтен кыргыз эли кол иштеринде нукура табигый материалдарды колдонуп келишкен. Ата-бабаларыбыздын жасаган жыгачтан, түрдүү металлдардан, териден кийизден буюмдары ушул күнгө чейин сакталып калгандыгы тууралуу музейлерден, тарыхый маалыматтардан кеңири кезиктирүүгө болот эмеспи? Кийизден, боз үйдүн түрдүү жабдыктарын жасап келишкен болсо, азыркы күндө жаңыча түрдө заманбап стилдеги жасалгалар, үй буюмдарын кезиктирүүгө да болот. Азыркы күндө учур талабына жараша кийизден түркүн буюмдар жасалууда. Табигый материалдар менен тигилген кыргыз колориттеги буюмдарга чет элдик туристтердин кызыгуусу күч. Улуттук жүздү чагылдырган буюмдарга өлкөдө да суроо талап жогору болуп жаткан учуру. Элибизде атам замандан бери эле жүн иштетип, боз үйдөн тарта бардык буюм тайымдарды жасап келишкен. Учурда да бул ишти жандандырып, дүйнөнүн бир топ континентине таанытып жаткан уус чеберлер койдун уяң жүнүн өзүн же болбосо кездемелердин түрлөрү менен айкалыштырып, ар түрдүү жасалгалар буюмдарды жасап элге тартуулап келет. Алима эжеке кол өнөрчүлүк менен 20 жылдан ашуун убакыттан бери алектенип келе жатат. Кичинесинен ала кийиз жасагандарга аралашып, шырдак шыргандарга кошо кармашып жүрүп, чеберчиликтин сырын үйрөнгөн. Учурда кийиз менен тыгыз иштешип, түркүн түстүү үй буюмдарын жасайт. Кылган пано, бул панонун аты биздин Кыргызстаныбыз Улуу Жибек жолу, ушу биздин Кыргызстан аркылуу өткөн, ошол илгерки Улуу Жибек жолун мына төөлөрдүн сүрөтү тартылган картинаны биздин кыргыздын улуттук колориттеги чекелерин оймок коюп жасаганбыз. Бул картинаны жасаш үчүн биринчи биз эскиз даярдап алабыз. Анда кылып эскиз даярдап алабыз. Эскизди кагазга түшүрүп алгандан кийин, андан кийин ушул өлчөмдө кийиз керек болот бизге. Андан кийин жип, ар түрдүү жиптер, ийне, кайчы, ушул керектелүүчү нерселерибиз ошол. Эми бул эскизди кийизге түшүрүп алганыбыздан кийин мына оймону мен чекесин суулайбыз, оймонун чекесин. Оймонун чекесин суулап жатканда биздин Илме Дос деген сайма менен мындай кылып саябыз, суулап алабыз. Бардык тигиштерибиз бирдей болуш керек, узундуктары, тигилиштери өтө катуу тартсак дагы биздин эмебиз ошошпой калат. Өтө бош тартсак дагы болбой калат. Мындай кылып суулап алабыз. Азыркы учурда кийизден жасалган мындай буюмдар актуалдуу. Өзгөчө улуттук жүздү чагылдырып турган кийиз буюмдарына арналган көргөзмөлөр республикалык деңгээлде мезгил менен уюштурулуп турат. Үйдү, офистерди кооздосо болот. Андан кийин ушул картиналар менен выставкаларга, көргөзмөлөргө көрсөтсөк болот. Бизде Бишкекте выставкалар болуп турат, Көлдө, бир жылда биз азыр Кыргызстан ушул кол өнөрчүлүк менен өтө дүйнө жүзүнө белгилүү болду. Ошол жерден ушул кийизден пано башта жок эле да. Ошол Бишкектен выставкаларга көрүп, ошолорду кайталайлы деп да. Негизинен кол өнөрчүлүк кирешелүү тармак. Бул тармакка кызыккан жаштарды окутуп, үйрөтүү керек жана көргөзмөлөргө катыштырып, аларга өзгөчө шык берсек, кызыккан жаштар мындан да көп болоору анык. Кол өнөрчүлүк кыргыз элинде көп тармактуу. Азыркы учурда кийизчиликтин деңгээли жана сапаты жагынан бир топ көтөрүлдү. Алсак зергерчиликти, өрмөчүлүктү, саймачылыкты жаштарга үйрөтсөк, алар окуудан сырткары жумушчу орундар менен камсыз болушат. Жаштардан чыккан жаңыча идеялар менен түрдүү дүйнөлүк көргөзмөлөргө катышууга да мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
Учурда Алима Эжеке шаардагы 112 кесиптик лицейинде өндүрүштүк устат болуп эмгектенет. Жаш студенттерге уузчулуктун сырларын терең үйрөтүп келет. Биз кыздарга мисалы үчүн бир нерсе тиккен болсок да, ошондон бизден ашкан кыйкындылар ашып калышы мүмкүн да. Ошолордон жоктон бар кылып да, курактарды үйрөтүп, ошол курактарды үйрөтүү үчүн бизгечи эмеден Сорос фондусунан мындай китептерди утуп алганбыз да. Ушундай көргөзмөлөрдөчү. Ушунда бардык биздин эле ошол өзү башка жерден чыкса дагы да, кыргыздын эле жакшынакай курактары да. Башына кол иштен баштап ушу полный ошо мына мен азыр саятка сайманма да. Панолор, биздин эле баягы каттама курактарыбыз да. Курактар бүт, курактын түрлөрү да. Ошо биздин кыздарды ошо тигүүчүлүк үйрөткөндө сөзсүз кусоктор ашып калат. Ошо кусоктон мына каттама курактар да. Ушундай жакшынакай нерселерди жасашты. Чебер колдуу энелерибиз илгертен кийизди барктап баалуу материал катары колдонуп келишкен. Тасыккан ууздар даяр болгон буюмдун кыркындыларын да текке кетирген эмес. Андыктан кийизден арткан кесиндилеринен көздүн жоосун алган сувенирлерди жаратууга болот. Эмени боз үйдү жасаганбыз. Көрөсүңөр, боз үйдүн мисалы үчүн бизде сварщиктерибиз бар го. Ошо сварщиктерибиз бизге эменин боз үйдүн скелетин да кылып бере турган ошонун сыртыны биз тигүүчүлөр ошонун сыртын боз үйдүн сыртын жабууларын кылып ичинде төшөктөрүнөн бери да жакын досторунан бери шаардагы конкурстарга, көргөзмөлөргө катышып, жакшы орундарды алганбыз. Эгерде ушул боз үйдү пано кылдык, ошонун чекесинен ашкандарды мындай кылып калпактарды, мындай кылып боз үйлөрдү машиналарга илип койсо болот да. Мындай жүрөктөрдү да. Мындай кылып подчайниктерди жасап койсок болот. Мындай сутка салгычтар. Кол өнөрчүлүк майда жана тата алыш, бирок жыйынтыгы кооз, көргөн көзгө жагымдуу болот эмеспи? Чеберчиликтин чыйыр жолуна белсинген ар бир айым чыдамкайлуу болуусу зарыл. Буюмдар кооз чыгышын мүмкүн болушунча ушу окуучуларга сапаттуу үйрөтүшүбүз керек да. Сапаттуу, ушу мүмкүн болушунча биз эми кыргыз болгонубуз үчүн кыргызча колоритте, кыргыздын оймолорун түшүрүп да, мүмкүн болушунча сапаттуу үйрөтсөк ошо сабырдуу болуш керек. Анан ошо мүмкүн болушунча ошо мусулманчылыкта деле айтат го, бешиктен кабырга чейин илим алыш керек депчи. Эми өзгөртүп турушум керек. Илимди көбүрөөк алыш керек. Интернетке кириш керек. Интернеттен көп маалыматтарды алсак болот. Мисалы үчүн биз кийимдерди тигип жатканда деле кыздар интернеттен жакшы фасондорду быйылкы мисалы үчүн 15-жылы кайсы түс мода мисалы үчүн ошо көйнөктүн кайсы фасондор мода болуп атат, түзү кандай болуп атат, ошого карап туруп модельдерди алып келишет, ошого карап туруп тиктиребиз да. Өзгөчө биз түсүнө көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн мына төөлөрдүн түстөрү мындай свиттер болот да. Мисалы үчүн кызыл кылып койсок болбойт, сары кылып койсок болбойт дегендей да. Натуральный болуш керек да. Көрүнүшү жакшынакай болуш үчүн сөзсүз түрдө ошо төөнө тигип аткан болсо эме ошого түспөлдөш түстөрдү тандашыбыз керек да. Чөптөрдү жашыл менен натуралдыкты эми азыр натуралдык чыкпай калды да. Мына мисалы үчүн азыркы мен тигип жаткан бул Кытайдын эмеси да, кийизи да. Натуралдыкты биз калпактар, эски калпактардан гана жасашыбыз мүмкүн да. Биз себеби илгери биздин СССР учурунда бизде баягыдай эмеле койлорубуз болчу эле. Койлор жогоп кетти, метис кой деп коелу эле. Ошолор жок да. Ошолорду иштетке Азыркы учурда дүкөндөрдөн, базарлардан жаңыча түрдөгү кийиз буюмдарын кеңири учуратабыз. Биринен өтүп, бири кооз жана түрдүү ойлорду берген сувенирлерди жасап, бизнеске айланткан чебер усталар да жок эмес. Ушул эле эмеден азыр сумкалар чыгып атат да. Ошо сумкаларды тигип туруп сатса болот, ошо финансы менен жетсе болот. Азыр сөзсүз эле кийизден эмес да. Азыр чыбак, илгерки эле чыбак, вилветтер болобу? Ошолордон
Анан кара жол деген эмелер чыгып калган, азыр оймолор ошолорду түшүрүп туруп сумкаларды тигип сатса болот. Биздин чеберчиликте окуду дейли, ушундай заказ таппай аткан болсо үйдө отуруп деле да, ушул эле биз оймо менен деле бизнес ачып алса болот да. Оймо менен деле ушу жакын дос кылып, ондан ашканын жөлөнгүч кылып, ондан ашканын андай буюмдарды кылып, базарга сатып деле жашоосун жакшы нукка буруп алса болот. Өзү да колу да асылдай болгон таланттуу чебер айымдардын талыкпаган эмгектенүүсү артынан кыргыз жыттанган сувенирлер, буюмдардын кардарлары мурдага карагандарбын. Чебердин өнөрүнө баа берип, буюмдарын сатып алгандар дагы да изденүүгө түрткү берип турат. Бирок чыныгы кийиздер менен иштөөгө мүмкүнчүлүктөр азыраак дейт чебер айым. Жакшы сезимдер болот. Менин буюмумду ушул өлкөдөн келип, ошол жердегилер алып кетти деп да. Жакшы сезимдер болот. Дагы тиккенге, дагы көп нерселерди ойлогонго да ошошуп болот да көбүнчөчү. Мен көбүнчө шырдакка баа берем да. Шырдакка баа берем. Анан азыр ошо биздин кытайлар чыгарып койдуго мына кийиздердичи. Ошол кийиздер мурункудай көө жеп койбойт да. Кане ушул цветной кылып чыгарып койсо ошондой шырдакка окшош жакшынакай нерселерди илип койсок болот да. Ошо издениш керек деп ойлойм да. Издениш керек. Эч качан мен ушул бойдон эме болуп калдым дебеш керек. Айттым го, кесибин өзгөртүш керек, издениш керек. Анан каалоо болсо, айтат го, 10% каалоо болсо, 90% аракет болсо, бардык жакшы нерсеге жетсе болот да. Кол өнөрчүлүккө чек жок. Тигүүчүлүк, бычмачылык бир эле айымдар үчүн жаралган өнөр эмес. Аны менен мырзалар да иликтенсе болот. Турмушубузда бычмачылык, тигүүчүлүктүн даамын татып, үй бүлө каржысын алдыга жылдырган мырзалар көп. Чын дагы мен айтып кетет элем да, өтө жакшы. Ушу негизи бычмачылык эркек кишинин кесиби да, эркек балдардын кесиби. Себеби станоктор чоң болот, мына жерде станогубуз турат, 25 килограмм да. Ону нарак-берак кылганга аял кишиге сал ордук келет да. Ошо биздин эле 1 жылдык бүткөн бала, өзгөндүк бир бала. Азыр Ивановада иштеп, ошол жерде бир цехте иштеп атат, айына $1000 айлык алат экен. Ошо сен айткандай, мен Россияда иштеп жүрсөм, звонок кылып туруп бирөөдөн номеримди алып алчу. Эжеке, рахмат силерге дейт да. Азыр ошол жакта иштеп, үй алып да. Чынында кыргыз улуттук буюмдарынын үлгүсүн жаратуу оңой эмес. Алдагы идеянын жаралышын, иштелишин, ойлонулушун талап кылган бир топ процесстен кийин пайда болот. Мындай болуп, даяр болуп чыгат. Мунун ичинде ушу 3 сүрөттөлгөн, бул даяр болгондо муну жакындарыбызга белек кылып берсек болот, көргөзмөлөргө катышсак болот. Кыргыз эли көчмөн калып болгон, улуу жибек жолу өткөн, ошон үчүн бул панонун атын жибек жолу деп койдук. Буну тигишке көп убакыт керек, жок дегенде бир 2 жума. Мунун ичинде бүтөт. Тээ байыртан калыптанып калган кийиз өнөрү жоголбой, тескерисинче заманбап стилде жаңыча түрдө элге тартууланып келе жатканы көңүл кубантат. Колунан көөрү төгүлгөн чебер колду ууз айымдарыбыздын кийизден жасаган мындай буюмдары көздүн жоосун алып суктандырып, анан таң калтырып эле калбастан улуттук өзгөчө сезимдерди, руханий духту көтөрүүгө түрткү болот. Бали өлкөбүздүн рухий баалуулуктарын өзүбүздө эле эмес, чет жакадан келген туристтерге да тааныштырып жатышат. Бүгүнкү күндө эки сөзүбүздүн бирин орусчалап сүйлөп калган заманда сөздүн маани маңызы кадыр баркы канчалык деңгээлде деген суроо туулбай койбойт. Илгертеден кыргыз эли сөз баккан, сөз сыйлаган эл болгондуктан өзгөчө маани берилери тарыхый булактарда маалым. Алсак, кыргыз рухунун башында турган Манас эпосу, андагы Манастагы сөздү жеген улуу инсан болгону белгилүү. Эгерде Манас атабыз да сөздү барктабай, баалабай, укпай кое турган болгондо, артынан эл түмөндө берчимек эмес да. Илгертен бери көч башында турган улуу инсандар сөзгө өтө маани берип келишкен. Демек, улутубуздун көрүнгөсүн байытууга салымы бар кыргыз сөз кадырын, сөз байлыгын жоготпой, келечек муунга мурас катары калтырууыбыз керек.
Байыртан кыргыз эли сөз багып, сөз кадырлап, сөз менен эл достугун бекемдеп, ал тургай чоң мамлекеттер ортосундагы маселелерди дагы сөз аркылуу чечип келишкен. Арпакан, сулуу сымалданган чөп. Алар тоо арпаканы менен көз таңдайды көтөрүп алышкан. Түгөлбай Сыдыкбеков. Шатекте бири-бирине байланыштырып тизип коюу. Аттын баарын шатектеп кермеге байлап коесуң. Семетей эпосу. Ынды кара, капкара, аябай кара, көмүрдөй кара. Өз кызматын билсечи, ынды кара Чубалбай. Алы Токонбаев. Чарба майда мал. Кезүүдөн келген малдарды короого кирери менен чарбаларын өзүнчө бөлүп жем бере баштады. Кыргызстан айыл чарбасы. Шап, эки мүйүздүү канжар. Найзасы болот Шабалбарс, намысын колдон бербеген. Осмонкул. Эзелки элбиз, эчендеген доорду артта калтырган. Албетте, биз канчалаган кылымдарды карыткан тарыхыбыз, маданиятыбыз менен сыймыктанып, кол өнөрчүлүгүбүз менен дүйнөлүк деңгээлдеги көргөзмөлөрдө өлкөбүздүн намысын коргоп, тең ата болуп келебиз. Улуттун улуулугун арттырып турган көрүнгү көрсөтүүсү менен кызматыңыздарда мен Сүйүт Кадырбек кызы болдум. Аман болуңуздар.